интернеттеги Москвадан, метродан, подземкадан жасап атат, ID картты подделка кылып атат деп көрсөтүп атпайбы? Бул биздин ID картты подделка кылган невозможно. Ичиндеги чипти ачкыч болот. Чиптин ачкычын эч ким ача албайт. Бир да хакер ача албайт да. Андан кийин алар жасаган жанагы шылуундар жөн эле визитный карточкадай кылып, калың кагазга басып туруп, ламинация деп коет. Ошо ламинациядан өткөрүп туруп эле, анан кесип берип койгондо жанагы усичкаданчы. Аны эч кандай аны визитный карточка деп койсо болот да. Анан урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен биз аябай катаалдантып атабыз паспорт. Паспорттун коргоо элементтери аябай катаал биздики, эмкичи. Жаңы атабыз. Ондай болгон голограммалар менен миң облуста куулган голограмма менен защита коюп атабыз, чип. Анан мындай паспорт мындай 7 слойдон турат, 7 слой. Мына 7 слойдон турат. 7 слой мына мындай оборудованияда жасалат. Метрода эмес, мындай оборудованияда жасалат. Бул оборудованияда өзүнүн искусственный интеллект болот. Өзүнүн бүт коргоо элементтеринин баарын ушул бир комплекстен өткөндөн кийин ID карт баягы чыныгы настоящий ID карт болот да. Ошон үчүн кыргыздарга, Москвада жүргөн биздин жарандарга айтып кетер элем, эч кандай алданбагыла. Ал жөн эле визитный карточка. Биринчи эле посттон, биринчи эле текшерүүдөн кармаласаңыз.